Бүгүнкү күндө өспүрүмдөр арасында ар кандай наркотикалык жана психотроптук дары-дармектерди колдонуп жаткандар арбын. Жаштар мындай банги каражаттарын кайсыл жактан кантип сатып алып жатканы дагы суроо жаратат. Балким жөнөкөй эле дарыканалардан эч кандай көзөмөлү жок өз алдынча сатып алуусу да мүмкүн. Мындан улам бул жагдайдын алдын алуу максатында дары-дармектер департаменти тарабынан атайын электрондук система ишке ашырылууда. Бул система кайсыл дарыканада кандай дарылар канча көлөмдө сатылып жаткандыгын көрсөтүп турат. Система ишке кирилди. Кошулуп атат ооруканалар, дарыканалар, кампалар бардыгы кошулуп атат. Ар бирисинин өзүнүн логин паролу бар. Азырынча ошол биринчи этапка биз наркотик, психотроптук жана отечественный наркоманиянын дарылар препараттарын коштук. Өлкөдө болгон ошондой дарылардын баарын системага киргизилди. Жылганын кайсы жерде кандай дары бар экенин көрүп турабыз. Система дарынын өлкөгө киргенинен тарта бейтапка жетишине чейин көзөмөлдөйт. Ар бир дарынын таңгагына QR код коюлат. Оорулуу келип дарыканадан бир дарыны сураса, фармацевт ал дарынын QR кодун окойт. Эгер анда врачтын көрсөтмөсү жок, сатылбашы керек деген талап болсо, анда сатылбайт. Аны менен катар система дарылардын мөөнөтүн да көзөмөлдөп турат. QR код менен сканировать эткенде бул жерде өзүн чыгып калат. Мына штрих-код. Бизде бул жер менен совпадение болуш керек. Лекарствонун өзүнүн наименованиясы жана срок годности. Система срок годности текшерип, эгер срок өтүп калса, система сатылбайт. Блок коюлат. Ошондой эле баалары чектелген баадан жогору болсо, системада блок коюп сата албайт. Аталган система ишке киргенден бери 79 саламаттык сактоо уюмунда, 167 дарыканада жана 13 дарыкана кампаларында дары-дармек каражаттарына байкоо жүргүзүлө баштаган. Бул программа кирди, бул программа киргени иш жеңилдеп калды да. Мынакей биякта деген полностью электронная база данных деп бар. Ошонун ичинде декларация о запасах. Бул жерде то, что у нас есть. Ошонун баарын көрсөк болуп, если отделениялардын заявкасы менен биз сканировать этип, бул потреблениени ачып туруп, ошак менен полностью отпускать этебиз. Полная прослеживаемость. Эч кандай эч каяка кетпейт. Дарыларды кымбат экен, көбүнчө дарылар кымбат экен. Бир 20-30 миңдеги дарыга кетип калат экен. Акысыз түрдө дагы берилген дары-дармектер болуп атабы? Акысыз төлөө деген оодо маалыматым жок да. Ооруканаларда дарыланып жаткан бейтаптардын басымдуусу дары-дармектердин баасы кымбат экенин айтышат. Ал эми кайсыл дарылар акысыз негизде бериле тургандыгын, сатып алып жаткан дарылардын сапаты кандай экенин билишпейт. Андыктан жарандар үчүн да дары-дармек мобилдик тиркемеси иштелип чыккан. Бул жерден жарандар сатып алып жаткан дарылардын кайдан келгенин, мурда тажрыйбада кандай колдонулганын, сапаты жана курамы, баасы тууралуу да маалымат ала алышат. Ал эми системанын кийинки этабы ишке ашканда каналарда кайсыл дары-дармектер акысыз бериле тургандыгы да көрсөтүлөрү айтылууда. Кайсы дарыларды өзүңүз сатып аласыз? Көрсөтүңүзчү, кайсыларды сатып аласыз? Эмнеге буларга бекер бар дарылар кишиге жок? Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров ооруканалардын бирине күтүүсүз барып, дарыланып жаткан бейтаптар менен пикир алышып, акысыз берилүүчү дары-дармектерди көзөмөлгө алган. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.